акча мени ушуга мүмкүнбү мен ала алайын анда сен жаша менен? Ушу туурабы? Записиңизди озуңуз. Андай мен менен жашап ал деп мен антип эч кимди Мен чочуп кеттим го ошондо. мен антип айтканга дагы оозум дагы акылым дагы мындай сыйбайт да. Мен эмне алайын? Мен менен жашап алам жүрүп. Эмне алайын? Иштетип багайынбы? Соттон утуп келип туруп бузбайсызбы? Сиз могу жерден көрүп атасызбы? Менчикке бериптир. Чечим болуп турбайбы? Сизге окшогон мэр берген буну да убагында. Бул эженин акыбалы дагы баягы мыжыгыйлай турган акыбалда экен эмчи. Бир мамлекет тараптан бир лояльность керек го бул жерге делечи. Могу документим боюнча чечимимди жокко чыгарып, башка бирөөнү эле ордума салдырып атат, менин укугумду тебелеп атат мэр. Бул теңсиздик болуп атат, аябай эми жанагындай чоң депутаттардын мекемелери кол тойгон мыйзамдарды бузуп атат. Биз аларды эч нерсе кыла албай атабыз. Алар болсо ошол эле президенттин жарлыгына каршы келген, жергиликтүү өз алча башкаруу биздин аймак бар го, муниципалдык аймак. Ага жөн эле кирип кетти. Мен азыр мэрияга келдим. Могу документим боюнча чечимимди жокко чыгарып, башка бирөөнү эле ордума салдырып атат, менин укугумду тебелеп атат мэр. Азыр сессия болот экен, сессияга кирип, элге депутатка салып көрөйүн, кандай чечим чыгар экен. Буга чейин эместе мени ар кандай алдоо жолдор менен мени бустуртуп коюп, кайра бирөөгө эле жеке ишкерге салдыртып, менин ордумду ээлетип атат. Ошондо мында тандалма болуп калганда, мен тандалма деп ойлойм. Бир чети акча алып койгонбу деп ойлойм. Ар кандай шектерим бар. Эмне үчүн ал кайсы, мен кайсы? Мына 98-жылдан берки чечимимди жокко чыгартып атат. Өзү негизинен мыйзамга эч мындай каршы туруу деген нерсе болбош керек да, негизи мыйзам деген мыйзам да. Анан бул сиздин ситуацияңызда мен ойлойм бир мамлекет тарабынан бир жашоочуларга болгон бир лояльность эле керек деп, анткени баягыда бузуп баштаганда деле айткам, эгерде бир типтүү ушул райондун бир планы, бир типтүү бир дүкөнчөлөрдү орнотуу, ал жерде көркүнө чыгаруу пландары болсо, анда баягы бузса биз колдомокпуз да. Анан бүгүнкү күндө сиздин баягы магазиниңизди кууп чыгарып коюп эле анан бузуп талкалап койгону бул абдан мындай жаман көрүнүш болуп калды. Анан мен дагы азыр сурайм, сиздерден сырткары дагы ошол жерде лөктөр деп коелут, мындай чоңдор, алар жөнүндө бир дагы ооз ачылган жок да. Биз алар боюнча дагы сурап, иликтеп аягына чыгабыз, буюрса жардам беребиз эми колубуздан келишинче. Мен деле мыйзам бузуучулук кылбайт эле, мен өзүм жооп бердим. Мейли ооба көркө келтиребиз деди. Мейли дедим. Мейли аны көркө келет турбай, сага башка жактан орун беребиз деди. Мейли дедим. Анан акырында келтирип жеке ишкерге эле берип койду, кайра эле башка эле жеке ишкерге берип койду. Сиздин жериңизди алып тастоого чыгып эле Ооба, башкага берип койду. Ал азыр бекинип алып, куруп атат. Эми жакында ачат. Ушундай болот да. Анан мен да ызылдаганым ошол болот. Акырында кеби алым жетпей калды. Эми мен менен жаша, эмне кылайын? Мен менен жашайсыңдар деген сөзү мени чишалатып атат. Мына могу бузуу иштери боюнча баардык эле республика боюнча маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан биздин шаарга да ошондой маселе келип калды да, снос маселеси. Зарипов Айдархандын мынакей сиздерге тааныштырып коюн, чечими бар да, атайын чечимичи. Атайын ушуну депутаттарга даярдап бердим. Могу жакка бир тарап коюн. Мынакей мэрге өзүнө дагы камсыз берип коюн. Атайын чечим бар болчу. Бул айда эже карасаңыздарбы? Мына Батирене. 7 баласы бар, анын анча-мынча балдары да бул дүйнөдөн кош айтып кеткен бар экен. Жалпында 9дай баласы болгон экен. Анан карасаңыздар, бүгүнкү күндө авария болуп кетти деп аны дагы жүйө келтирип атам, кагазтарын көрсөтүп атам, жалдырып атам мэргечи. Мына бул деле мына сиздер көргөзүп коюн. Атайын мында бүгүнкү күндө майып деген справкасы бар. Айтайын деген урматтуу депутаттар, биз ушундай социалдык коргоодо турат да, болчу бүгүнкү күндө өзүбүз ошо социалдык коргоодон соцзащитадан алып атат, жардам алып атат. Анан биз мэрия, мамлекет бияктан жардам берип атат, мэрия биз эмне үчүн жардам бериш керек мындай адамдардычы? Бул теңсиздик болуп атат, аябай эми жанагындай чоң депутаттардын мекемелери кол тойгон мыйзамдарды бузуп атат, биз аларды эч нерсе кыла албай атабыз. Алар болсо ошол эле президенттин жарлыгына каршы келген, жергиликтүү өз алча башкаруу биздин аймак бар го, муниципалдык аймак, ага жөн эле кирип кеткен. Бирок эмнегедир биз аларга алыбыз жетпей, анан кийин ушундай бир мүмкүнчүлүгү чектелген, мынакей финансылык абалы начар, кредитке баткан, эптеп өзүнүн жанын баккан адамды биз ушинтип туруп жыга чабып атабыз да. Эми мейли, мэрдин бүгүнкү күндө чоң саясаты жүрүп атат деп айтайын десемчи, чоң саясат деле жок болуп атпайбы? Терме, алы жетме, наркы бетте болсо турат, кандай деген комоктор турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар видеоду. Биягында добул турат, биягында дагы бир толтурат эми ошо катар, эгерде буза турган болсо толук шүпүрүп түшүш керек да.
Аларга билдирүүлөр берип, мен ошондо ишенет болчумун. Билдирүүлөр берсе, жаңа мынакей билдирүү берилип атат, тегиз саясат жүрүп атат деп тергөө болуп атпайбы? Неге? Анткени анын артында бир жеке ишкер бар экен, жеке ишкерден акча алганбы булар, же кызыкчылыгы барбы? Же мэриянын эртеңки күндө мына бюджетке кирип бир бакыт кеткен бир нерсе десе мен ишенмекмин. Колдойт болчумун менчи. Onun için üçemden bir özü var yalnız. Oşun enesi olsa meni uşoğa mümkün mü men ala alaydan da sen yaşamın menen. Uşu tuğrabı. Kara men jerimde alıp durup bazarga çıkpaysın, baldarın bolkandan, baldarın işletpeysin. Meni mirasları barıp biröden arendaga jer alalım. Bersi men işleteyim. Men mirasız alalım аны. Menin jerimde alıp durup kayram, meni şılımdagаны da ma kaysı kişi daha söyle alatın da çaytkanda. Tuğrabı. Урматтуу мэр, ушу боюнча өзүңүз жооп бериңиз. Эмне үчүн мындай саясат жүргүздүңүз? Эмне үчүн чечимдерди сиз эске алган жоксуз? Бузуп салдыңыз булардычы? Анан мындай эми билбейм, иреттүү саясат алып барыш керек эле да. Бул саясатыңызга мен чын ичим жылган жок. Бул боюнча сиз жооп бериңиз, биз коомчулукка айтабыз кандай саясат болуп атканын. Эми биринчиден мындай дейм, кичине Кудайды карап калп айтса да. Kudayda kara записiniz var. Çok Жок, записiniz var. угусуңуз запись. Жок, Adam ne bulan desin? Yeriniz var dedi. Çok balkon yeriniz. мен сөзүмдү уктулайм. Мен айтайын. Bir başka usul. Daha kolay. Биринчиден записиңизди угузуңуз. Андай мен менен жашап деп мен антип эч кимди Ben çocuk ettim boşuna. мен антип айтканга дагы оозумдагы акылымдагы мындай сыйбайт да. Кызыксына да өзү. Мен эмне алайын? Мен жашай алам да жүргүлөр. Эмне алайын? Иштеп багайын да. Акырында анан кийин каякта бир блогерлерге чыккан. Чыккан берген. Ошолор жардам берет экен силерге. Наоборот, өзүңөр тескери жагынан жаман көрүнүп калып атасың. Экинчиден бул чечим жанында турган дагы башка жарандардын эмесинде сот менен фальшивый деп таанылып жокко чыгарылган. Çok koçalardan Ал emez. Buna биринчиден, ki. экинчиден бул чечимде менчикке берилген эмес. Жеке менчикке берилсин укугу ошакта десе, анда мен эч ким эчтеке кыла албайт. Vaktılı değil yok. Убактылуусу дагы жок. Муну эгерде чечим жергиликтүү бийлик берсе, мындай мөөнөтүн көрсөткө, өзүнүн керек маалда, мамлекетке керек маалда анда алып койгонго укугу бар бүт эмеси менен. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, бул чечим жокко эметилген, бул фальшивый деп табылып, могул кол койгон киши өзүнө мойнуна алган. Бирок ал чечимден өзүм көргөм, ошондо 3 жыл мөөнөт өтүп кетти деп, ага ишти козголду. Тагыраак айтсаңыз, ким мойнуна алган? Тагыраак тактап берип койсоңуз? Чыгып кетти, чын айтам. Сиз эсиңизден чыгып, сиз эмне болжолдоп эле сүйлөшүп эле чечим чыгарып жүрөсүзбү? Var nemende daha. Анан Biz usul bayağı usul деген vergen. 2019 жылдан баштап мына Сапар Такоевич өзүңүз эметип турасыз. Бул жерге уведомлениялар берилген да. Бул анда болот турдуу учур экен. Ошондон баштап билдирүүлөр берилип, бул мыйзамсыз, бул жерден кетип келе, баягы бул жерден баягы план боюнча башка нерсе болот деп силерге уведомление берилген. Максатыңыз? Бир реалдуу, конкреттүү сиздин максатыңыз, багытыңыз болуш керек да. Эмне болду? Азыр жөн эле ачык эле турат азыр. Чачылып эле. Азыр мынтип айтасыз да, баягы сиз блогерсиз да, өзүңүздүн блогерлигиңиз. Мен депутатмын, могул жерде тартып атам, мен депутатмын. Анан кыскасы. Анан кийин баягы максаты бул президент эл атын жарылган. Бул жалаң гана мияк эмес, маңдайында жана хуснидиндиги да бузулган. Ар жакка проход ачылган темеге. Андан тышкары мына айылдарда мына кечеле дагы эме кылдык. Мына Адылбай эметпестер, мына турак үйлөр бузулган турат азыр Абдрахманов көчөсүндө. Амандос көчөсүндө ушу иштерди жүргүздүк. Арал айылында ушу иштерди жүргүздүк. Бул жакта эч кандай баягы бир кишиге атаандашып, же бир кишиден бирдеме кылып кызыкчылык бул жакта эч кандай. Я бүгүндө артында бирөө куруп атпайбы азыр? Анан кийин Сиз эмне үчүн бунукун бустуруп туруп, аганыкын курдуруп атасыз? себеп дегенде анын кызыл китеби бар. Бүт архитектура менен өткөн, бүт эмеси бар, кызыл китеби бар. Сиз анда ошонун немесин аткарып берип атасызбы? Кызматын кандай? Кызматын аткарып. Жал өзү сотко берип бустуруп албайбы? Эмне үчүн сиз бустуруп берип атасыз? Кандай мен бустуруп берип атам? Мен өзүмдүн Сизге айтып атам, бунун мекемесин бузуп туруп, тигиникин курдуруп атасыз азырчы. Бузсаңыз, тазалатсаңыз, жарылыкка туура келсе, аны да жылдыртпайсызбы бүгүн? Куруп атат азыр, мен азыр анда чагылдырып берем сизге. Өзүнүн кадимкидей жер, анын бер жагында жана Манаркан деген жер бар экен. Анын да кызыл китеби бар экен. Ошон үчүн ага да пока тийбей турабыз.
Булардын да кызыл китеби жок. Бул чечим болсо, бул чечим болсо сот менен жокко чыккан да. Сот менен жокко чыккан, мэрия чыгарган барагыңыз барбы? Канакей ошол. Сиз чыгарган, сизди мекеме чыгарган. Чыгарганымнакей. Сотко жокко чыккан деп, урматтуу Болот Дыйканович, могуну бузуңуз деген жери барбы сиздин? Барбы кагазыңыз? Соттон утуп келип туруп бузбайсызбы? Сиз могу жерден көрүп атасызбы? Менчикке берип турбу? Чечим болуп турбойбу? Сизге окшогон мэр берген буну да убагында. Мөөнөтү барбы? Мөөнөтсүз деген ал ошо мөөнөтсүз, чексиз деп атат аны. Чексиз деген кандай үчүн? Анда частный собственность. Бесконечный, ошон үчүн кызыл китеп алып атат да нарактагылар. Турат жөндөр аңгырады. Мен аны бир кредитин жапканга акча таап отурмун да. Мен чечип бергенде берем, мэр эметкенде берем деп мен кредитке айта албайт экен. Кредит айырып бүтпөйт да. Мен сенин айыңдан ала албайм, оңдо дегениңе. Мэрге дагы азыр бир катар суроолорду узатып чыктык эми. Бул эженин акыбалы дагы баягы мышык ыйлай турган акыбалда экен эмчи. Бир мамлекет тараптан бир лояльность керек го бул жерге делечи. Анткени бул эжеге жардам бербесек болбойт негизиненчи. Берде кызыктуу жагдайлар көп экен. Иликтеп чыгабыз го, мен мына бүгүн кызыгып баштадым. Баарын иликтеп, элге колубуздан келген жардамды беребиз.